Assalamu alaikum. Урматтуу Улуттук банктын төрагасы. Эми сиз өзүңүз ишиңизди мыкты билесиз. Анан бул эми сиз келгенче түзүлгөн да туурабы? Керемет банк. Туура, бул 2018-жылы башталган бул көйгөй. 2017 баштала турган болсо, мен азыр мындай карап көрдүм. Мисалы, Улуттук банк киргизген инвестициялардын көлөмү менен Керемет банктын кармаган акциялардын пакетинин наркында айырма чыгып атат да. 1 миллиард 90 миллиондой. Мен тагы эле окуп коеюнчу. Улуттук банктын Керемет банк акционердик коомуна 8 миллиард 216 миллион 574 миң 400 сом өлчөмүндөгү инвестициялык салымдары менен 7 миллиард 126 миллион 432 миң сом өлчөмүндөгү акциялардын пакетинин наркынын ортосундагы айырма 1 миллиард 90 миллион 142 миң 400 болуп атат. 1 миллиард 90 миллион тегерегинде болуп атат. Андан да ашыгыраак болуп атат. Эми бул Улуттук банктын зыяны болуп атат да, ушул эмнеден ушундай болуп калды? Мисалы, кече мен уктум, жана Эм банкты киргизгенден кийин Кыргызстан банкы 5 миллиард сом пайда тапты депчи. Мамлекеттин карамагында туруп, эмне үчүн ушундай зыян тартып алды экен, ушунун бир себебин айтып бере аласызбы? 2018-жылы Улуттук банк ушул банкты алганда банктын абалы сыртынан жакшы болгон, бирок уже алгандан кийин ичиндеги абал өтө начар болуп чыккан. Анан ошо өтө начар абалды оңдойбуз деп Нацбанк 8,2 миллиард салган. Анан 2021-жылдын аягында жоготуулар аныкталган 4,4 миллиард сом. Бүгүнкү күнү сиз айткандай 1 миллиардтын тегереги болуп атат. То есть биз акыркы 2 жылда Керемет банктын абалын оңдоп, бүт жактан тазалап, анан жоготууларды ушу 1 миллиардка чейин азайттык да. Себеби ошо болгондо 2018-жылы ал убакта бул азайгандан кийинкиси турбайбы? Ооба, бул азайганы. Анткени 2 жылдын ичинде банктын абалын баарыбыз чогуу оңдодук, бүт гос органдар, анан банк өзү дагы. Эң эле себеби ошо 2018-жылы банк туура бааланган эмес, ичиндеги абалы терең изилденген эмес, ошону менен ошондон кетти да ошо чыгашалар. Эми эки иштен бир иш атайын келип калыптырсыз. Баягы суроону берейин дедим эле. Убагында мен бир маселе көтөргөнмүн. Жеке менчик банктар, мисалы мейли Бакай банк, Темир банк, биринин карточкасы менен экинчисинин банкоматына барсаң, эч кандай акы төлөбөй эле акча аласың. Бирок мамлекеттик банктарда андай система жок. Ушуларды бир достоштуруп, баягындай симбиоз кылса болобу деп суроо бердим эле. Ошол маселе кандай каралды? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, ошо сиз берген тапшырмадан кийин биз атайын госбанктардын баарын чогултканбыз, Кабминде өзүнчө жыйын өткөргөнбүз, тапшырма бергенбиз. Бүгүнкү күнү 3 госбанк, РСК, Айылбанк, Керемет банк дружественный сетти түздү, арасында дружественный сеть бар. Ошол маселе чечилди. Азыр биринин банкоматына барып, экинчисинин клиенти кардар эгер акчалай турган болсо эч кандай акча кармап калбайт, Жооп берсең. Ассаламу алейкум, Нуржигит Кадырбекович, Тимур Бирбаев, Керемет банктын төрагасы. Да, Нуржигит Кадырбекович, бүгүнкү күндө ушу 3 госбанктын дружественный сеть банкоматтарды түзгөнбүз былтыр. Анан ошол элкарт карталар боюнча зарплатный проект, социальный жана карталар, пенсиялар, ошол кармаган карталар под 0% обслуживание болот да, ошо 3 под 0 дейсизби? 0, комиссия 0 да. Комиссия 0% менен ошо. Ушул жетиштүү. Урматтуу Улуттук банк төрагасы. Рахмат, ошол сөздү жерге таштабай, атайын чара көрүп, өкмөттүк деңгээлде аракет кылып, оператив чечип бергениңиздерге. Бул элдин журттун чоң талабы болчу, бул сиздердин чоң ишиңиздер. Чындап, чын жүрөктөн ыраазылык билдирем. Рахмат сиздерге. Рахмат.